Пайгамбарыбыздан келеткен улууларыбызга урмат көрсөтпөгөн дейт. Мендам южилла кабирина. Улууларга урмат көрсөтпөгөн, күчүүлөрүбүзгө райым кылбаган, аалымдарыбыздын акысын билбеген адам бизден эмес деген экен. Үч нерсе экен, Бул кээ бир нерсе мындай биздин элибизде, биздин кыргыз элиндечи бул аябай катуу бааланган нерсе билесиздерби? Алдыңкы экөө өзгөчө бааланат. Улуулар анан кичүүлөр туурабы? Улууларга урмат, кичилерге ызат. Каар келсе төргө, жаш келсе ишке. Деген ушундай көптөгөн сөздөрүбүз каарлар турат. Каарлардын сөзүн капка сал дейт, Каардын сөзүн капка сал. Бул деген сөз мындай бир биздин эмебизге, кыргыз элине табиятында бул бар. Бул нерсе бизде бар. Анан бирок бар болчу деп айтыш керек болуп баратат да. Пайгамбарыбыз бир эмеси бар экен, бир заманда жаштар улуулар жаштарды күнөөлөп калат деген экен. Бир мезгил болот экен да, ушундай бир нерсеге чөт экенбиз биз. Эми ошондо бирок аз айтайын деген нерсем ушул эки, азыр улууларды урматтай турган жаштарыбыз азайып барат, байкасыздар. Ошол мезгилде улуулардын катарындагыдай боло турган аксакал да азайып баратат. Сөзүндө насил, мындай бир жакшы бир сөз болгондо улуулар да жоголуп баратат. Мисалы бир нерсесине да баягы заманда дегенде эле эмне экен, биринчи эле сөзү мисалы атасынан биринчи сакал койбойт дегенди билишет. Оң жагынан сол суу иш керек жиликти мисалы алса, оң жагынан мындай жамбашты биринчи бериш керек дегенде мындай чоң бир проблема көйгөй эле ошол болуп калган да. Анан бирок негизги нерсе баягы унутулуп калган да. Анан көп убакыттарда баягы заманда ушундай болду, балким арактын маселеси бар. Арак ушунча көп ичилгенде билесиздер да, арак көп ичилгенде бул адамдан бир 12 нерсе кетип калат экен. Ошонун бирөөсү баам парасат кетип калат экен. Баам парасат деген чоң нерсе. Көпчүлүктөр ошого көңүл бурбайт. Көрөгөчтүк. Же болсо алдын ала бир нерсе сезгичтик деген баам парасат деп айтат да. Мисалы кээ бирлер болушу мүмкүн да, мисалы бир нерсе айтып кой, Кудай берсе ишиң оңолот деп койсо, эми Кудай билет да деп кеткендер бар го. Бирок мынтип карасаң, ошол адам намаз окуган, аксакал болсо, сакалы өзүнүн эгинде болсо, мындай бир кадыр барктуу китеп окуган адам болсочу, мынтип карап туруп баягы Кудай таала бир нерсе берип койгон баам парасат менен, көрөгөчтүк, сезгичтиги менен айтып коет экен да. Аны биздин кээ бирлер астагфирулла ширк деп, келечекте айтып атасың деп койушу мүмкүн да, туурабы? Бирок кээ бирде баам парасат менен Кудай сен куртай болосуң деп койсо, мисалы, ошол болуп кете турган болсо. Эмнекен баягыда ушундай айтты деп кой, Алладан тур, Алладан болду, бирок ошол адам кичине бир кандай десем, сага бир нерсени билип койду, туурабы? Эми ушундай аксакал боло турган болсо, анда биз эмне кылат экенбиз? Анын сыйын ордуна берет экенбиз. Бирок дагы бир нерсе бар. Мен дайым айтам, кимдин үйүндө каар адам болсо, ошол үйдө береке бар. Кайсы үйдө каарлар болсо, мына ошол үйдө береке бар. Ошол себептен пайгамбарыбыз минбарга чыгып барат, 3 нерсеге амин деген. Ошонун бирөөсү качан үйүңөрдө кимдир карган адамдар болуп, ошону сыйлай албай, же болсо ошону сыйлай албай туруп, анан бейишке кирбей калса, эмне экен? Жок болсун деген экен пайгамбар. Жок болсун. Дегенде омин деген экен. Караңыз кандай нерсе. Ушул сөздүн баркы бар да, наркы бар. Демек, улууларды сыйлашыбыз керек экен. Бир эмелерден, уламалардын бирөөсүнө адеп жөнүндө айтып атканда, мисалы, бирөөнү бир маршруткада кетип баратсаңар дейт да, тур, орун бербейсиңби деп айтылыш дейт да, бул эме дейт да, жакшы сөз экен, жакшы манера, же болсо бир ахлак, кул. Бирок өзү тура калыш болсо бул адептин туу чокусу экен да. Туурабы? Мисалы алса, бирөөнү айттырбастан туруу мисалы алсачы, бул улуулардын бир орду. Дагы бир жерде айтылат экен, качан дейт, улуулар сыйланбай калса бир кайсы коомдо, ошол коомдо ачарчылык башталат экен. Эмне үчүн десе, Алла таала ошол каргандардын, алсыздардын, жана жан жаныбардын себебинен рызкы берилет экен да. Ошондой нерсе экен. Эми көп адамдар мисалы мурун деле ала качып келди деп кой, бир келин ала качып келе турган болсо, анан эмеге астананын алдына, эшиктин алдына эмне кемпир жаткызып койчу эле,
Эми ушундай нерсе бар болчу, кемпирдин ары өтүп кете албай эле жашап калган андан көп болгон туурабы? Эмне десе ошол баягы улуу кишинин аркасынан каргышынан коркуп эмес, ал улуулугунан туурабы? Адамдын үстүнөн тепип мындай секирип өтүш өзү чоң нерсе болгон да. Ушундай экен. Могу деле айылда деле, мисалы, мен билгенде 4-5 эле кемпир эле мисалы келиндердин тагдырын чечип койчу да, проблема кылбай элечи. Чын мен ошону көрүп калдым, өз көзүмөн көрүп калдым. Бирок азыр андай жок калды. Анткенсе баардыгыбыз акылдуу болуп калып, интернет, TikTok көрөбүз да бизчи. Ошону сенесиз. Бирок айтайын дегендин максатым эмне десе, улууларды сыйлап бул кээ бир аалымдар айтышат, даже важип. Кандай түрү болсун. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın okuyası var bilesizler. Ал келатканда арка алдынан bir аксакал туруп калыптыр. Бирок ошол мезгилде асыр намаз болуп. Билесиздер, асыр салатул вусто, орток намаз, өзгөчө намаз бул. Анткени асырда ырызкы берилет, 4 периште түшүп ошо толуктайт деп көптөгөн риваяттар аябай көп. Кээ бир аалымдар даже асыр намазын алдын келип күтүп отуруш үчүн айткан да. Кантип күтүп отуруш керек депчи. Карыз берсеңер асырдан кийин бергиле, алсаңар асырдан кийин алгыла деп ушунча деңгээлде чейин айтып ийгендер бар да. Мейли. Эми ошондо асыр намазын пайгамбар үрүкүдөн турбай атат экен да. Үрүкүдө тура бериптир кечке. Hazreti Ali акырын келет, мешитке келет, анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи үрүкүдөн турган экен. Hazreti Ali намазга жетишкен экен. Ал сурайт экен, Hazreti Ali, сен эмне амал кылдың дейт. Ушундай бир нерсе Жабрил периште менин үстүмдө канатын коюп, мен ушу далыман кармап туруп үрүкүдөн тургузбай деди. Анан өткөн мен келатсам, алдыман бир аксакал чыкты. Мен бул эми азыр мешитке барып болуш кетип, аркасынан алдына өтүп кете албай дейт. Ошон жана туруп калдым. Бирок ал ушундай башка эме экен дейт. Мешиттин түйүнөн өтүп кетип калдым, мен бияка кайрылдым дейт. Мына дейт. Сен ушу улуу адамды сыйлаган үчүн Алла Таала сени намаздан калтыргысы келген жок деп карабайсыңар. Ушунча деңгээлде да. Демек, субханалла, улууларды ушундай сыйлашыбыз керек. Кимдин карган энеси болсо, атасы болсо, субханалла, аларды сыйласын. Эгерде мен кээ айтат элем, мисалы азыр карлардын үйлөрүндө көптөгөн карлар бар экен. Эгерде силер колуңарда келген бай болсоңор, ушундай бир жүрөгүңөр эме болуп турган болсочу, ушу кеңешип кимдин үйүндө кар адам жок болсо, ошолорду алып керек болсо, үйүңөргө багып эне кылып алгыла, ата кылып алгыла деп айтпакмын да. Кандай болсо делечи, мына жакшы ошол кээ бир баар дегенде карлар үйүнө тапочка апарып атат, нан апарып атышат, ыйлатып тигиме тартышып, мынакей бойга алып келдик деп энелерди ыйлатып тартып эле онтуп атпайбы? Алар мындай кандай десем бир карасаң ыйлап баар дегенде байкуш ушун балдарын деп сөгүп атат да. Эми биз мындай кылалы эми, сөкпөй эле коелу да мына. Аларды сөгүп эмне кылабыз эми? Ошондой болуп калган экен. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мына эне керек болсо, ушундай улуу киши үйүңөрдө болуп турушун кааласаңар, эми кыргызча баш өтүп кете турган болсо, байкушту жакшыныга бир жылкыңды союп узатып кое турганга деңгээлиң бар болсо деген сөз да. Анда эмне кылышыбыз керек экен? Үйгө алып келип ошолорду машалла карап, эне кылып үйгө карап алалы. Ошондо карыялар жок болуп калат. Биринчиден сообун да табасыз, экинчи фазилеттүүсү болуп үйүңдө жакшы улуу киши болуп калат туурабы? Эми кишилер үчүн айта турган нерсе көп. Бир айтайын деген нерсем ушул эки, көп убакыттарда ушу жаман сөз бар. Атан төбө мас болсо, тайлак менен дос болот дейт, билесиңерби? Көп убакыттарда субханалла ар биринин өзүнүн орду болуш керек. Мисалы мен дайым айтып берем, мынакей жигиттер, мына аксакалдар барып турабыз. Мына бекер кыргыздын салтына келе турган болсок, мейли. Мына 40 жашта 40 масакал деп коет экен. 50 жашта чокчо сакал деп коет экен. 60 жайылма сакал деп кыргызда айтылган нерсе бар да. Мындай айтканда өз мезгили менен болсо жакшыбы деп ойлойм да. Мисалы 20дасыңбы, 21дегини сыйлаш керек да. Мисалы 30дасыңбы, 40дагыны сыйлаш керек. Ар биринин өз маком, өзүнүн ордун берген үйрөнөлү биз. Кандай братан деп баягы мондай эме кылбайчы баягы мындай алейкумдай кандай десем өзүнүн ордун бериш керек да. Улуу машалла, ассаламу алейкум, жакшысызбы? Дуаңызды берип коюңуз, болду. Эми аны менен отуруп, эми аксакал болуп турган болсоңчу, эми жашарбайсың, болдучу. Мына көбү жанагындай бир башка нерсе тарбияны көрүп алды, анан кийин жашарып калса эметер эле баягы тиги менен отуруп эле мындай бир башкача сүйлөшүп койсо эле тиги жашаргысы келе берет да. Жашарбайт экенин унутуп калган. Эми мен айтып берем да, мисалы эмеде биз окуган эски китептерде 50 жаш деп келет да. 50 жаштан кийин балаң менен негизи окатталашпаш керек. Балаң мисалы өзүң менен тең болуп калды, эми балаңа машвара берип эле, балаңа дуа берип эле, балам анын жардамчысы болуш керек, болду. Көп убакыттарда балдардын өспөй калган себеби да ошол да. Көп балдар мисалы 40ка чыкса деле баягы атасынын иждивениясына деп коюп, атасынын түйүнөн чыкпай эле баягы жүргөндөр бар, толтура. Эмне үчүн дегенде, ошол биз аксакалдарчы баласына мындай айткан таң тайлашып, окат кылып, бул меники, акмак, мен жасап койгон нерсени оңдоп бербейсиң, оң караганды билбейсиң, мен салып койгонду, ремонттоп койгонду билбейсиң деп атып, баягы чүнчүп салган өзүчү. Эчтеке деле кылгысы келбейт да. Ошон себептен айтат элем, улуулар улуудай болсо,
анан жаштар ошондой сыйлап баштайт туурабы. Эми жаш адам болсо, сиз мындай атаандашып кереги жок. Машалла, ар бир заман өзүнчө убагында, өз убагы менен заманы. Бирок сыйлаш важип экенин унутпашыбыз керек. Демек, үчүнчү нерсе кайда турган болсомчу, мен дайыма айтам ошол нерсени. Мен көчөгөн бир китеп окудум. Отуруп ошол жерде бир улуу бир сөз айткан экен пайгамбарыбыз. Кайсыл коом, кайсыл жамаат, кайсы эл өз аалымдарын сыйлабай калса, аалымдарына ошол ордун бербей калса, илимди молдокелерди сыйлабастан ошол акарат келтирип калган болсочу, ошол жерге байла келет экен. Ошол элдин султанын, мисалы падышанын жардамын, муфтийини, ошо айылдын молдосун сыйлоо жөнүндө аябай көптөгөн хадистер бар. Мен көчө таң калдым, ошону өзүм таң калдым. Ушул жерде окуп бирок ушу китептен таба алам, сүйүндүм бир четичи. Дегеним, субханалла, аалымдардын акысын бериш керек. Алар сыйлаш керек. Мен дайыма айтам, Африкада бир эме жерде бир ушундай бир эме бар экен, адаттар бар экен да. Ар бир үйгө бир жылда бир жолу аалым кирип чыгат экен. Мына айыл бир эме экен, мисалы айылы менен бөлүшүп алган экен. Күнүгө мисалы дамыласын, эмесин чакырып, күнүнө балдарына эме кылып, насаат айттырып, кичине даба тугуп, суроо жоопторун, үй бүлөлүк маселелерин баарын чечип алышат экен да. Анан ошондой чоң бир маселелер бар экен, карасаңыз. Анан эми бизде болсо, мына азыр ушул жерде турган жакын арада качан мисалы молдоңорду, имамыңарды үйүңөргө чакырып аш бердиңер гана. Аш бергенде кол көтөргүлө бол. Жок. Мына жерде 100дөн ашкан киши отурасың, мына жок. Молдо чакырган жоксуңар. Мисалы бизде бу түндүк тарапта молдо сыйлаш деген мындай өтө ретки нерсе да. Бизде де эмнеде нике кылганда анан жаназада керек да молдочу. Кайда издеп коет, беле чам карактап келиш молдо эке, бул эмне деген шумдук, жаназага эртерээк келбейсиңби? Муну тур. Ушундай. Жок, андай эмес. Негизи никени негизиндечи азыр закон бөлөк болуп атпайбы? Негизи бизге никени мисалы атасы өзү деле кылып койсо болот. Анын проблемасы жок. Эгерде ошонун илимин билсе. Мисалы субхана жаназаны мисалы ошо өлүктүн ээси окуп койсо да болот шариаттан, проблемасы жок. Бирок эмнекен ошол элди бир мезгилде бир эме менен шарият менен кармап туруш үчүн молдо керек деп, анан мечит имамы кылып шайлап, ошол жерге баш ийебиз да турабы? Демек ошол өзүңөрдүн молдоңорду субханалла сыйлаш керек. Ошонун субхана акысын бериш керек. Кыямат күн болгондо Алла Таала бизди бейишке киргизиштин ушунча көптөгөн айласын кылат экен. Аллах өзү бизден издейт экен. Анан акырында ушундай деген, сурайт экен, сен бир молдо досуң бар беле десе айткан, жок дейт экен. Ай, молдонун мындай бир тууганы менен дос белең десе, жок дейт экен. Ай, молдонун мындай бир туугандардын бири-бирине алакаң бар десе, жок дейт экен. Анан эми тозокко кире турган мезде багы эстип кетип кыйкырат экен. Ушундай 100 ошол мезде 100% иштейт экен да. Отмазка аябай керек болот да жерде. Ошондо я Алла, эмне болду десе, мен дейт, ушундай молдонун дейт да,ийнесинин дейт, досунун бир демкесинин досу болчумун дейт экен. Машалла, ошо менен кир дейт экен бейишке. Бул ушундай нерсе. Ажылар билесиздер, ажылар 400 адамга шапаат кылат кыяматта. Аалымдар субхана миңдеген адамга шапаат кылат. Шапаат деген колдоо көрсөтөт деген сөз. Ошол сene кимдин аалымдардын ордун бергиле. Аалымдардын субхана шарият сүйлөсүн, аалым сүйлөсүн. Фыкты сүйлөсүн, аалым сүйлөсүн. Акыйданы аалым сүйлөсүн. Эчтеке билбей туруп эле субхана сүйлөй бербеш керек. Аалымдардын алдында тургандачы, моуну жоосуң, моуну ачасың да. Болду. Аалым жоктон чулдук жоктон эмне койсо да, өрдөк жокто чулдук бийип алып анан субхана өзүң жана татыра берсең болот. Ошондо да ойланып сүйлөшүң керек. Молдодон уктум да андан сүйлөш керек болот. Макул, бирок мына 3 нерсе: улууларды сыйлаш, кишилерди зат кылыш, аалымдарды урмат кылып, ордун бериш, бул бизге милдет. Биз мусулмандар баш ийгенди жакшы көрүшүбүз керек. Баш ийген жердечи, баш ийген жерде чыр-чатак болбойт, фитналар болбойт, уруш жаңжал болбойт, өлүм житим болбойт. Кайсыда баш ийилип турса. Эгерде кайсыда баш ийүү жок боло турган болсо, ошол жерде мынакей чыр-чатак, фитна, фасад, бузукчулук, уруш жаңжал, киши өлтүрүү көбөйүп кетет. Ошо биз мусулмандар ушундайбыз да, бир кой сыяктабыз. Бирок душмандын алдында биз арстанбыз. Ошону айтат да көрдү. Арстандарды ойготпогула дейт да. Арстанды ойготпош керек. Ушундай. Биз бирок кайсы убакта мына падышабызга баш ийебиз, закон заң чыкты, баш ийебиз.
Мейлі, мысалы, апарып тұрып, елканы тиіп қойды, сентерgetçi. Астағфируллах демейбіз бізше. Мақұлдап қалды. Христиандар майрамдан тоғы кетіп қаласың, болды. Biz ушундайбыз да, мындай. Эч качан субханалла, баш ийебиз, сыйлайбыз, урматтайбыз. Ушул түшүнүктүү болду, машаллах. Өзүм түшүнгөн жокмун, бирок. Субханакалла, хамдалла, астагфируллах, Алла разы болсун.